Менин атым Нурбек Сыдыков, мен адвокатмын. Ушул 2022 жылдын 8-июнунда Конституциялык сот Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 167 беренесин Конституцияга ылайыктыгын карап чыкты. Бул берене ушул тергөөнүн маалыматтарын ачыкка чыгарбоо жөнүндө маселесин тариздейт. Ошол жерде ушул ченемдик укуктук актыда кайсыл учурда тергөөчү ушул тергөөнүн маалыматтарын ачыкка чыгарбаш керек деп белгиленген эмес эле, анан тергөөнүн маалыматтары деп эмне экени дагы белгисиз болчу. Ошондуктан баягы укуктук талаада бул маселе аябай бир курч болгон болчу. Кээ бирки учурларда ошол тергөөчүлөр эч кандай бир себептерди айтпастан жөн эле баягы сурап аткан кишиден тергөөнүн маалыматтарын ачыкка чыгарбайсың, чыгарсаң кылмыш жоопкерчилигине тартыласың деп тийиштүү милдеттенмени алат болчу. Ушул 2022 жылы 8-июнда ушул алганы туурабы, анан кайсыл учурда алыш керек тергөөчү бул мындай милдеттенмени, кайсыл учурда бул милдеттенмени алганда дагы адам ушул өз укугу менен пайдаланып кээ бирки маалыматтарды ачыкка чыгарса болот деген маселени карап чыгып, ушул 167 берене ар бир маселелеринде Конституциянын 23 беренесине, 32 беренелерине карама каршы келип калат экен деген чечимге келди. Ушуга ылайык бүгүнкү күндө Юстиция министрлиги тарабынан тийиштүү мыйзам долбоору чыгарылып, ал мамлекеттик органдар тарабынан макулдашылып, ушул жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Азыр кароодо турат. Бул чечим мындай оңой каралган жок. Конституциялык сот бул маселени карап чыкканда бир гана ошо жогорку кеңештин же болбосо Юстиция министрлигинин өкүлдөрүн чакырбастан ошол мамлекеттик коопсуздук комитетинин өкүлүн, башкы прокуратуранын өкүлүн, жогорку соттун өкүлүн, ички иштер министрлигинин өкүлдөрүн баарын чакырып, кылдат бул маселени карап, ар тараптуу карап чыгып, ушундай бир чечимге келди. Мындай чечимдер аябай ушундай маселелердин укуктук талаасын мындай түшүнгөнгө, кайсыл учурда адам өзүнүн укугу менен колдоно алат, кайсыл учурда колдоно албайт деген маселелерди аябай кылдат караса болот. Ошондуктан бул мындай чечимдер бир гана ушул укуктук талаасында жеңилдиктерди көрсөтпөстөн ушул адамдын укуктарын колдонулушун дагы жеңилдетет деп ойлойбуз.